Саламатсыздарбы, Сокол медиа сайтынын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Сейтек борборунда өтүп жаткан көптөгөн хитрилардын ээси, элсигөн талант Клара Алибекова жана анын уулу Байел Момуновдун алгачкы тушоо кесүү концертинде турабыз. Дал ушул концерттин жүрүшүнө жана анда кызыктарга сиздер менен биргеликте күбө бололу. Клара Алибекова жана уулу Байел. Клара Алибекованын 1-майга дарыганыбыз уже 1 ай болду. Чында 1 айдын ичинде аябай дарданып, репетиция, көйнөк, аркы беркелерин бүт полный сценарий түзүп, негизи 1 ай дардандык тынбай. Ошондой эле буюрса жакшы аншлаг менен өтөт деген ойдо болчук, бирок Кудайга шүгүр, азыр аншлаг менен өтүп атат. Биякта элдер көп, орун жок. Даже аябай бүткөн болуп атат. Келип ошо буюрса жакшы өтүп атат. Анан жакшы өткөзгөнгө аракет кылдык, старость эттик, бирок эми тоскоолдуктар бир аз болду, чын действительно орто жөндөчү. Анан бирок жеңдик. Мен атым Жанар Кудайбергенова, Клара Алибекованын ошо бүгүнкү концертин коштоп колдоп келдим. Бул этнис продюсерлик борборунун солисткасы болом. Буюрса концерт жакшы өтүп атат. Ойдогудай. Сезимдер эми бир аз волнение болот экен да, бир аз канчалаган эл көрөт дегендей. Ой, конечно, бир аз волнение болот да. Биринчи жолу концерт коюп атабыз. Менин да тушоом кесилип атат. Апамдыкы дагы канча жылдан бери концерт коюп, мына бүгүн коюп атабыз да. Жакшы буюрса концерт, буюрса сон болуп атат. Ойдогудай. Канча жылдан бери бул уюштуруп, мына пландаштып берген концерт түзүп болчу. Мына Аллахтын насип кылды, ошол күн келип жеттик бүгүн. Мындан ары эми чыгармачылыкты улантам деген ой бар. Жакын арада клип болот дегенде жаңы ыр жаздырабыз, жаңы чыгарма чыгарабыз. Мына буюрса бүгүн 1-майда Сейтек борборуна концерт коюп атабыз. Мындан ары жакшы болуп кете турган болсо, элим колдоосу менен тиги дворец спорта коебуз. Дагы областтарды кыдырабыз, элдин колдоосу менен болот баары. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Клара эже менен алгачкы жолу кайсыл жактан таанышып, кайсыл жактан мамилеңиздер уланып кеткен? Эми бул эжекебиз деген баягы бул эжекебиз ырдап жүргөндө биз 5-6 жаштагы радиодон укчубуз ырларын чынында. Анан албетте чыгармачылыгын сыйлайм. Ушу ыр тууралуу баягы мен жазуу жаатында болгондон кийин баягы ырларды жазып, ошондон улам Клара эжекебиз менен байланышып калганбыз. Анан ырларын жазып, акыркы чыгып аткан ырларын иштеп атабыз. Буюрса мындан дагы алдыда дагы ырды айтуучу ырлар бар. Көптөн бери бул чыгармачылыкта бул легендарлуу эжекебиз Клара Алибекованын бүгүнкү концерти болуп турат. Албетте мен кубанычтамын. Эми баягы кайрадан жакшылап, эл астына жаңы чыгармаларын тартуулайын деп концерт берип турат. Эжекебизге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү күндө толкундануу, аябай толкунданып жатам. Мен үчүн аябай бүгүнкү эң кубанычтуу күн болуп атат. Өздөр билгендей эле Клара элибизде эле билсе керек, кичинекей кенеде кезинен чыккан. Ал малда аябагандай шустрый, өзүнө тең кыз болчу. Эми ал кичинекей кезинде болчу. Азыр токтолуп, мүнөзү токтолгон мүнөз.
жаныңыздагы турган айым сиздин бир тууган сиңдиңиз экен. Анан экөөңүздөр чыгармачылык жолун бирдей убакта баштадыңыздарбы же кандай болду? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, менден кийинки сиңдим Жанара. Мен алгач 5-класста ырдап баштаганда эле сиңдим Жанара мага кошулуп, кызыгып, ошол убакта эле ырдап баштаган болчу да, негизичи. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Назира, Назира айым, кайсыл жактан келдиңиз? Бишкектин тургуну, ушул жакта турам. Мага бүгүнкү концерт аябай жакты. Канааттандырырлык концерт болду деп ойлойм. Бул Клара Алибекованын ошо кенедей кезинде ушу концерттин калтырбай көрчү элем. Ошо бүгүн концерти дегенде эчтекеге карабай болгон оокатыман таштап коюп ушу концертке келип эс алып, ушу Клара Алибекованы канча жылдан бери көрө элекмин. Ишине ийгилик, ушундай эле Кыргызстанга таанымал айымдардан болуп жүрө берсин. Арынан дагы бул концерт өтүп жатканда кайсыл жери сиздин жүрөгүңүздөн орун алды? Бул Байел баласы менен чыкканда ишенбейсиңер, что Байел баласы экенинчи. Ийгилик Байелге дагы, Клара Алибековага дагы. Биринчи чыкканы мага аябай эме болду да, трогательныйчы. Ошо. Концерттин жүрүшүндө Клара Алибекованын көптөгөн кесиптештери, жанкүйөр адамдары колдоп коштоп, белектерди кыйгырышты. Салтанаттуу кеченин соңунда уулу Байел апасына күлдесте белекке берип, Клара Алибекова концертти бактылуу күндөрүм аттуу ыры менен аяктады. Залда отурган көрүүчүлөр ырчынын кайрадан сахнага кайтып келгенине кубанып, шаңдуу кол чабуулар менен узатышты. Кол чаап, сүрөп, биздин Клара менен уулуна сезимине жас тартууладыңыздар окшойт. Бар болуңуздар, жаша Клара Байел. Давай бийиктиктерде бирге бололу. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар. Hazır bana oldu. Puzi. Kanım tükenip kaldı bana balıyım degenlerci. Ошондой болот да. Жегенибиз окорочка, хот-дог, Кока-кола, майонез. А илгерки менденен 16-ны төрөгөн тайным. Биринчисин кантип төрөгөнсүң десем, садагам кетем, койлорду жайлоого айдап баратып, катуу чүчкүрүп төрөп алган. Кыстырып айылдыкин деген өзү кес салып кете берген. Бакыт каалайлы. Байел, азаматсыз, энеңизди биздин элибиздин сүйүктүү кызын ушинтип аздектеп алыңыз. Анда азыркы сөз дал ушул концертти уюштурган Эрнест продюсердик борборунун жетекчиси Эрнест мырзага сөз берип коелу. Чоң рахмат. Сиздерге барыңыздарга ушу келип колдоп бергениңизге сиздерге чоң рахмат жана чоң ыраазычылык билдиргенге келчүмүн. Ушундай эле 30 жылдан бери жеке концерт берген Клара Алибекова карындашыбыз жана ошондой эле уулу Байелдин бүгүн ушул кесүү концертине келгениңиздерге, колдоп бергениңиздерге баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу